2,5 saat, 2 saat vaqt ketadi yo'lga. O ходовойлар ketyapti, tezroq bitirmasa bo'lmaydi. Uzoq ketdi, oshcha, mayli. Жол белгилерине баш ийбей айдап кеткен айдоочулар болуп атат. Биз Ош Кара Суу Сабай унаа жолунда жүрүп жаткан реконструкция иштеринин жүрүшүнө көз салып, курулушту жүргүзүп жаткан компаниянын өкүлүнөн долбоордун учурдагы абалы тууралуу маалымат алдык. Ошондой эле бул жолду күн сайын пайдаланган айдоочулардын пикирлерин уктук. Долбоордун жалпы алдын ала наркы 2,5 миллиард сомду түзөт. Курулуш 2025 жылдын 24 ноябрында башталып, аны 2026 жылдын 31 декабрында аяктоо пландалып жатканын Жол чарба департаменти маалымдады. 2,5 saat, 2 saat vaqt ketadi yo'lga. Ishga borib qaytganicha. Ушуну 2 смен, 3 сменден кылып иштеп тезирээк бүтүрүп берип койсо жакшы болмок негизичи. Адамдарды ыңгайсыздыкка калтырбай. Ошол? Чаң анан мына машина сынып калып атат, уяк бuyагы темирлер. Балууларда o ходовойлар кетyapti, tezroq bitirmasa bo'lmaydi. Uzoq ketdi, oshcha, mayli. Нормально. Болду чаң жок, главное суу чыгып атат экен. Болуп атат да, баары ходовой кылыш керек болуп атат да, 2 күн, 5 күн, 15 күндө бир. Алдын 6 айда кылсак, азыр 1 ай жетпей атат да, таракка туруп. Бака кыйынчылык туудуруп атат, жакшы эле кылып атат да. Эми азмат кыйынчылык болот, эми убакыт турат эми да. Сиздин оюңузча кандай? Сабыр кылыш керек кичине. Кара Суу жолу жакшы болуп атат, иштеши жакшы балдар, рахмат ушунчалык кызмат кылып аткандарга. Эң сонун түзүлүп атат. Tez болуп атат. Кыйынчылык жок. Жок, мына элдерге кыйынчылык туудурушу мүмкүн, себеби чаң да, чаң болот. Жолдун моюндагыларга. А так бизге кыйынчылыгы жок. Мына унаалардын көптүгүнө байланыштуу, тыгындар көп жаралгандыгына байланыштуу муктаждык пайда болгон. Анан министрлер кабинетинин тескемеси чыккан распоряжение. 14 ноябрдан чыккан, 25 жылдын. Ал жерде аэродром строй ишканасы гемподрачы болуп дайындалган. Жол чарба департамент заказчик. Проектировщик болуп KG Road деген ЖЧК дайындалган. Техникалык көзөмөлдү Кыргыз Трек ишканасы жүргүзүлсүн деп ушу тескемеде көргөзүлгөн да. Прямой распоряжение келген, бизге Минтранстан приказ келген, анын негизинде, ошонун негизинде ал ишканага ордер бергенбиз, жумушту баштагыла деп башташкан. Азыркы күндө иштеп атышат. Ошолор параллелдүү кошумча киргизилип кетип атат да. Ошого бир аз срок строительства жылып калышы мүмкүн. Бизде жумуштар өз убагында жүрүп атат. Азыр биз үзгүлтүксүз иштеп атабыз. Мындайча айтканда дем алысыз иштеп атабыз. Азыркы убакта жолдун 50% бүтүп калды буюрса. Анан ошол берилген срокко бүтүп беребиз. Буюрса бар жок талаптарга жооп берет. Көпкө чейин иштей турган жол болот, көпкө чейин жүрө турган жол болот. Жол буюрса бүткөндө 4 тилкелүү болот. Населенный пункттардын ичинде кошумча тротуарлар каралган. Андан сырткары жаңы населенный пункттан чыкканда жана кирип атканда жол 6 тилкелүү болот. Ал полоса разгона деп коет. Жол белгилерине баш ийбей айдап кеткен айдоочулар болуп атат. Ошолордон суранат элем. Ошол жол белгилерине баш ийип айдап берсеңер эле, калганы биз жактан баары каралган. Ал эми жашоочуларга биринчиден рахмат, ушунча чаң болот, топо кызычуу болот, могу жерде техника иштейт, ошонго сабыр кылып, түшүнүү менен мамиле кылып атат, анысына рахмат. Дагы ошо бир аз сабыр кылып, бизге жардам берип турса, буюрса эртелеп бүтүрүбүз.